Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu vesselamu ala aşrafil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Merimdүү, ырайымдуу, боорукер Аллах Таала чексиз мактоолор болсун. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана салаваттар болсун. Абу Хурайра риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мындай дейт: "Иза култа ли сахибика ансит йаумал жумуа вал имам яхтуб лакад лагаут." Жума намазында имам хутба кылып жаткан кезде сен жаныңдагы адамга жөн отуруп сүйлөбө деген болсоң, сен чындыгында сооптон куру калдың дейт. Жума күнү имам жума баянынан кийин азандан соң жума хутбага чыгат. Ошол жума хутба башталгандан баштап имам жума хутбасын бүткөнгө чейин же жума намазына каамат айтылганга чейин биз унчукпастан имамга кулак салып туруубуз зарыл. Эгерде сиз жаныңызда адамга сүйлөгөн болсоңуз, же ошол учурда телефон чукуп телефон алаксыган болсоңуз, же кийимиңизди оңдоп, замогун сыдырып, кая чечип, ошого алаксып отурган болсоңуз, же колуңузда сизди алакса турган бир нерсе болгон болсо, ошого алаксып отуруп калган болсоңуз, мына ошол хадис айтылгандай эле, чындыгында сен ошол сооптон куру каласың деген адамдардын катарына кошулуп каласың. Андыктан жума намазына хутба башталган кезде унчукпастан отуруп, Аллахым бизге ода кылган чоң соопторду толук алып кетүүгө аракет кылалы. Ошондой эле мен дагы баса белгилеп айткым келет, урматтуу апалар, урматтуу эже карындаштар. Балаңыз, жолдошуңуз, эже карын, ага энелериңиз жума намазга кеткен кезде, алар келгенден кийин жумада имам эмне баян кылды деп сураганды дайыма өзүңүзгө адат кылыңыз. Бул нерсени айтканымдан максат, биздин бир агалардан бири айтат, бир күнү жума намазга барып келсем, келинчегим сурап калды дейт. Бүгүн жумада эмне жөнүндө баян кылды деди эле, мен таппай калдым эмне жөнүндө баян кылганын. Мен себеби жума намазга барып, адаттарды барып келип жүрө бердим. Эмне жөнүндө сөз кылды, ал жөнүндө ой да жүгүртпөптүрмүн дейт. Мына келинчегимдин ушул суроосунан кийин мен ар жума намазга барганда көңүл коюп угуп, ошол нерсени үйгө айтып келчү болдум дейт. Ал эми сиз жолдошуңуз, балаңыз, агайыңыз жума намазга барып келгенден кийин, андан бүгүн имам эмне жөнүндө баян кылды деп дайыма сурап турган болсоңуз, албетте ошол барган агайыңыз, жолдошуңуз, балдарыңыз дагы жумага барганда көңүл коюп, азыр мен барганда сурайт деп көңүл коюп угуп, ошол нерсени өзү дагы таасир алат. Ошондой эле сизге айтып келген болсо, же эркектер биз жума намаз укканыбызды үйүбүзгө айтып барган болсок, кээ бирде өзүбүз сезбеген абалда өзүбүз таасир алып калабыз, жана башка бирөөлөр дагы бул нерседен таасир алып, канчаланган адамдар Аллахым сүйгөн жолду тандап, туура жолго кайтып, Аллахым ошол себептүү хидаят берип, намаз окуп, Аллах сүйгөн пенделерден болуп кетүүсүн эң Кудайдан тилеп өтөбүз. Андыктан дайыма жума намазга барганда жөн эле барып келе бербестен көңүл коюп угуп, уккан сөзүбүздү, уккан баяндарыбызды үй бүлөбүзгө, досторубузга, жакындарыбызга айтып келүүнү адат кылайлы. Elhamdülillahi Rabbil alemin.